өлкө өнүгүп атканда ушул кара сууну дагы бир чекеге таштап коюп, ушу кара сууну дагы өнүктүрөлү, керек болсо жетекчилерди бүт кызматтан алып туруп, жаңы жетекчилерди, иштейм деген жетекчилерди койгонго мен ызамын. Ассаламу алейкум достор, бардыгыңызга салам. Менин катталуучуларым, катар электерди көрүп аткан болсоңуз сиздерге дагы салам. Мен бул видеону УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылайын деп турам. Себеп дегенде өлкө мындайча айтканда бир силкинип, эски терисин ыргытып туруп, жаңы терисин кийип, мындай өнүгүү жолуна түшүп атат да. Жолдор оңдолуп атат, жолдор кеңейтилип атат, имараттар салынып атат. Иши кылып жакшы жакка кетип атат. Анан Камчыбек Ташиев өзү дагы айтып өттү. Мен буга чейин чек араны чечем деп убактым болгон эмес, мына чечип бүттүм. Эми ошол район шаарларды кыдырып, жетекчилердин бардыгын текшерип, ишиңерди карайм деген. Ошондой болуп атат. Сөзүнө турду, Ошко келди, Ошто жыйын өткөрүп атып, там 2-3 аткаминерди карматты жыйын учурунда. Баягы Бишкекте кече иши көрдүңүздөр, вице-мэрин кармап кетти жыйын учурунда эле. Ушундай нерселер болуп атат. Эми азыр билбейм, азыр мэрдин ветер түшүп кетти, мен ойлоп калдым, ушу Баткен тарапка кетти окшойт депчи. Анан урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, билбейм, эми өзү көрбөсө керек, бирок көрүп аткан жакындары болсо, достору, санаалаштары болсо, бул видеону жөнөтүп койсоңуздар өлкө үчүн сонун болмок да. Себеби Кара Суу районуна чакырайын деп атам да сизди. Кара Суу району Кыргызстан боюнча эң чоң район, эң чоң килтейген. Кыргызстандын өнүгүүсү боюнча Оштун өнүгүүсүнө Кара Суунун дагы бир мындай чоңдон чоң бир мындай тиешеси бар, мындай кайчылаш да, мындай жолу бир. Ошон үчүн Ошто ушундай нерселер болуп, жолдор кеңейтилип, шаарлар өнүгүп, иртилип атат, бирок Кара Суунун шаар немеси, центри, базары былк этпей койду да. Мен ойлодум эле, ошол жака дагы жетет болуш керек. Баары бир жетекчилер иштеп атат да депчи. Ал жерден Ош областтын жетекчилиги, райондун жетекчилиги, шаардын жетекчилиги биригип иштей турган жер да. Бирок эмнегедир былк этпей койду. Эч ким эч нерсе жок. Бирөө келип мынаны кыл десе кыла турган окшойт деп ойлоп атам. Ошого Камчыбек Кыдыршаевичтин өзүнө кайрылууга туура келип атат да. Барып койбосоңуз болбойт депчи. Камчыбек Ташиевдин каарын булар али сезе элек, биле элек. Өтүп кетет деп жүрүшөт окшойт. Анан Кара Суу районунун дегеле жүзү Оштон келеби, Төштөн келеби, биринчи кезекте мен ойлойм ошол базарга барат да бардык адамчы. Жолдун чети, негизги жолдун чети соодагерлер жарымын, таксисттер жарымын кылып бөлүп атып, жолдо эч нерсе калбай калган да. Азыр ошол жерде нерв болуп, сөгүшүп, кыйкырышып атып, эми мындайча айтканда баягы кимдин машинасы кымбат болсо, ошол главный болуп калган да. Дагы деле ошол баягы 2005-2006 жылдары ошондой мода болбоду эле, кимде жип болсо ошол кызылда деле өтүп кетмейчи. Азыр дагы ошол мыйзам Кара Суунун шаарында бар да. Ошону барып текшерип, жетекчилерге тапшырма берип, болбосо булар иштебейт экен. Давай мына жолду бошот. Мына тротуарларды баягы базарлар тротуарга чейин чыгып, тротуардын сыртынан еще базардын ээлери решеткалар менен тосуп жолдорду. Ушундай чекеден эле мындай болуп кетип атат дагы, мындай кичине 2 метр жер калган да. Ошол жерде эптеп айдоочулар бирин сөгүп, кысылып өтүп. 30 жылдан бери ушундай, башынан бери эле. Чого баягы снос деген дагы ал жерде сноснусуз болбоду. Лотоктор менен каналдар көмүлүп, чөп басып, мусорлар төгүлүп, базардын ичине кирсең жыттанып кеткен да. Килтеген Кара Сууда коррупция жок деп эч ким айта албайт. Себеп дегенде ушунча кичинекей район болгон, кичинекей райондордо, кичинекей шаарларда болуп аткан нерсе Кара Сууда кантип болбой койсун. Буга чейинки жеген жетекчилеринен бери кармап, ошолорунан бери кустуруп берсеңиз. Бүт текшерип. Себеби Кара Суунун жөнөкөй эле жолдогу бир көпүрөсү бар. Жолдон мындай өтмөк. Миллиондогон акча кетти, пайдаланууга берилген жок. Ошол боюнча жатат, мусор болуп, сыртынан кебетеси келип, аны бирөө жак алып таштаган жок, же толук ишке киргизген жок да. Аны тапшырма бербесе болбостугун билип турам. Ошон үчүн сизде Кара Суу шаарына келип, Кара Суу районуна келип текшерип, облус жетекчилерин, райондордун, шаарлардын жетекчилеринен бери бул Кара Сууда бир күндө бүтпөйсүз да сиз.
Кара суунун өзүнө жыйынды текшерип анан кийин келип туруп баягындай жыйын өткөрбөсөңүз, жөнүнө келип алган болсоңуз, сиз бул жерде бир жума жүргөн туура келип калат.